Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, ötken temada biz Muhtasari Kudratı kitabımızdan жылдын ортосунда эгер кандайдыр киреше түшө турган болсо, жалпы негизги нисаптын үстүнө кошуп, жылдын аягында жалпыча бардыгынан эмне берет элек? Зекет беребиз дедик. Мисалга, эгерде бир адамда 40 кою бар болуп, жылдын ортосунда 81 койдагы киреше болду да. Балким мураска калдыбы, мүмкүн бирөө садака кылдыбы, балким койлору 3төн 4төн козу тууп, саны неге жетип калды? 121ге жеттиби? Кыскасы, кайсыл жол менен болбосун 121ге жете турган болсо, не кылат экен? Жылдын аягында 2 кой берет дедик. Бирок ар бир нерсени өзүнүн жынсына кошобуз дедик. Кой койго, уй уйга, төө төөгө, алтын алтынга, алтын күмүшкө, анан соода буюмдарын неге кошобуз? Алтын менен күмүшкө баалап туруп кошобуз дедик. Эми андан кийинки сүйлөмгө келип баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. وَالسَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّأْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ. Biz ötken sabakta saima jönүндө силерге айтып келдик. Туурабы? Saima эмне деп. Бирок бул жерде китептин өзү дагы айтып жатат. Эмне дейт? Saima деп эмнени айтат десе, бул жылдын көпчүлүк бөлүгүнү талаада оттогон мал дейт. Эгерде сиз көбөйтүү туу аркылуу көбөйтүүнү максат кылган болсоңуз, ошол жылдын көпчүлүк бөлүгүнү талаада оттой турган болсо, ошону эмне деп коет экендер? Saima деп коет. Жылдын көпчүлүк бөлүгүнү жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Fa in alafa nisfal hawli aw akthara. Демек, эгер бир адам өзүнүн койлорунун, мисалга айталы, Рахманбердиде 40 кою бар. Аны көбөйтүү максатында, тууп өстүрүү көбөйтүү максатында болсо, жылдын жарымыны же жылдын көпчүлүк бөлүгүнү үйүндө чөп сала турган болсо, фала заката фиха, ага зекет милдет болбойт дейт. Бирок бул маселеде эсиңиздерге алыңыздар, 2 көз караш бар. Кээ бирлердин көз карашы боюнча этият үчүн милдет болсун дегендер дагы бар. Этият үчүн не болсун? Милдет деп коюшубуз керек дейт. Бирок эң туурасы эмне экен? Милдет эмес. Бул тууралуу биздин фатва китептерибизде Хиндия деген фатва бар, Бахру Роиq деген китеп бар, Раддул Мухтар деген китеп бар. Мына ошол китептерде даана келген таксырым. Туурасы эмне болбойт экен? Милдет болбойт. والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون الأفض. Абу Ханифа жана Абу Юсуф рахматуллахи алейхилердин көз карашы боюнча зекет нисапка гана милдет болот. Ортодогу кечирилген сандарга не болбойт? Милдет болбойт. Мисалга 9 төбөң болсо, 9 төбөң канчабына милдет болот эле? 5ине гана милдет болот. Жанагы 4 не? Кечирилген. Ага эчтеке жок. Түшүңүздөрбү? Бир адамда 9 төбөсү бар болсо, ошонун 5-өүнө гана бир кой берилет. 4-үн экен кечирилген, аф деп ошону айтат. Ар бир нисаптан нисапка чейин аралыктарды эмне деп коет? Аф деп коет. Афун. Түшүңүздөрбү? 5тен 9га чейин 10 болду, канчага чейин? 14ке чейин. 15 болду, 19га чейин. Ошентип кете берет ортолукта. Мисалы 25 болду неде? Бинти махоз. Канчага чейин? 35ке чейин. Ошондо 10 тан экен аф. 9 штугу эч нерсе берилбейт 9. Ана 36га жеткен кезде анан кайра нисап не болот? Өзгөрөт. Ошондо Абу Ханифанын көз карашы боюнча эмне дейт? Зекет нисапка милдет болот, кечирилген сандагы жанагы уй немелерге милдет эмес дейт. Wa qala Muhammad wa Zufar tajibu fihima. Имам Мухаммад менен Имам Зуфардын көз карашы боюнча зекет жалпыга милдет болот. Ошол колуңузда канча төбө бар болсо, ошого милдет болот дейт. Эми бул айткан сөздүн 2 көз караштын жыйынтыгы бири-бирине кайчы пикир айтып жатпайбы? Жыйынтыгы кандай маселеде ачыкка чыгат десе, мисалга Рахманбердиде 9 штук неси бар эле? Төбөсү бар эле. Ошол 9 штуктун 4-өө өлдү. Канча өлдү? 4-өө өлдү. Канча милдет болот? 5. Канча милдет болот? 1 кой милдет болот дейт. Ким? Абу Ханифа менен Абу Юсуф. Ал эми Имам Мухаммад менен Имам Зуфардын көз карашы боюнча жанагы 9га 1 кой милдет болот эле да. Булардын көз карашы боюнча жалпы ошо 9га 1 кой. Значит, койду 9 бөлүккө бөлөсүң. Койду 9 бөлүккө бөлөсүң, ошол 9дун канчабы өлдү? 4. Эгерде койду 9000 дей турган болсок, 4000 минус болду, 5000 сом бересиң деп жатат. Кой бербейсиң.
Кой не болбойт? Милдет болбойт. Bir кой 9га таратылат. 9 штука, 9 бөлүккө бөлүнөт. Да, анан ошол 9-дун 4-өө өлгөндүктөн 4-өвүнү минус кыласыз, калганыга эмне милдет болот? 5000 сом берип коесуң. Мисалы, койду 9000 деп баалай турган болсоң. Түшүнүңүзбү? Койдун баасына жараша да эми, ошого жараша бөлөсүз. Кымбат баа койлор болсо, ошого жараша бөлүнүп кете берет. Түшүнүктүбү? Бирок фатва бул маселеде Абу Ханифа менен кимге берилген? Абу Юсуфтун сөзүнө берилген. Ошол нисапка гана эмне болот? Милдет болот. Кечирилгенге милдет болбойт. Башка мисалдар дагы келет. Башка мисалдар дагы ушул эле. Мисалга 120 кой бар деп немеде, Рахманбердиде. 120 койдун канчасы өлдү дейли? 80-и өлдү. 80-и өлдү. Канча калды? 40. Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча эмне милдет болот? Bir кой милдет болот. А жанагы Имам Мухаммад менен Имам Зуфардын көз карашы боюнча жанагы койду канчага бөлөсүң? 120га бөлөсүң. Ошондо эгер 120 сомдук кой боло турган болсо 80 сому минус болот, 40 сом бересиң. Түшүнүрбү? Канчага бөлдүк? 120 бөлүккө бөлдүк. Таксырым. 120 бөлүктүн 2 үлүшү не болду? 2/3-төн 1 минус болду. Себеби 80 өлдү да. Минус болду, 40 гана калды. 40, значит, ошону берип коесуң деген сөз. 120 сом боло турган болсо, же айталы азыркы биздин сена менен 12000 сом боло турган болсо, кой 8000 сому не болот? Минус болот, 4000 сом бересиң деген сөз. Түшүнүктүүбү таксылар? Я. Wa idha halaka al-malu ba'da wujubi az-zakati saqatat. Эгерде зекет милдет болгондон кийин жанагы нисап толугу менен кетти. Толугу менен жок болду. Жок кылдың эмес, жок болду. Карышкыл келип чабып кетти деп коелу. Бардыгы bir коюңузда калбады. 40 койду берип бериңиз эле 40-ын да уруп кетти. Эмне болот экен зекеттин милдети? Мойнудан түшөт. Түшүнүктүбү? Мейли бул өзү атайын кечиктирген болсун, же бир себептер менен кечиктирген болсун, айырмасы жок. Зекеттин милдети мойнудан эмне болот? Түшөт. Бирок эгер таксырлары, эгер атайын жок кылсачы, атайын жок кыла турган болсо, анда зекет не болот? Милдет болот. 40 кою барды, жыл айлангандан кийин зекет бербери да бардыгыны адайымда кылып, той аш кылып, bir нерсе кылып, сой бардыгын жок кылып ийди дейли. Атайын жок кылды. Зекет эмне болуп калат экен мындай адамга? Милдет болот. Түшүнүктүүбү таксыларым? Мында дагы башка дагы сөздөр бар, эми кенен кирип кетмейли. Wa in qaddama az-zakata 'ala al-hawli wa huwa malikun lin-nisabi jaza. Эгер нисаптын ээси болгон адам алдын ала жыл айлануудан мурун зекетин берсе болот дейт. Зекет милде нисаптын ээси болгон адам алдын ала зекетин берсе эмне экен? Болот. Зекет милдет болууда мен башында айтканмын. Шартул вужуб, шартул ада бар. Шартул вужуб эмне менен милдет болот? Нисабыңыз бар болсо. Шартул ада качан? Жыл айлангандан кийин. Ошол шартул вужуб табылдыбы? Сиз алдын ала берсеңиз эмне экен? Боло берет. Алдын ала берсеңиз болот. Бирок шарт эмне? Нисап болуш керек. Мисалга менде азыр мына айталы учурда 40 кой пайда болдубу? 40 коюм бар. Жыл айлана элек мен бир койду берип койсом эмне экен? Дурус болот. Бирок ошол нисаптын ээси болуу шарт. Бул бир шарт. Дагы кошумча 2 шарты бар. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Ошол алдын ала бергендигибиз зекеттин ордуна эсептелиши үчүн дагы 2 шарт бар мындан тышкары. Биринчиси не дедик? Нисаптын ээси болуш керек. Жана төбө болсо 5 төбөдөн башталат мисал. Кой болсо канча эле? 40. Уй болсо 30. Az алтын менен күмүштүкү төмөндө келет. Түшүнүңүздөрбү? Экинчи шарты кайсыл десе, жылдын ортосунда жанагы нисап эмне болуп кетпесин, жок болуп кетпеш керек. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде менде 40 коюм бар эле, зекетин алдын ала бердим, жылдын ортосунда 40 коюм түп-түз бардыгы жок болуп кетти. 100% жок болду жана 40 кой. Анан жылдын акырында дагы не болду? Жылдын акырында уже толук жок болгондон кийин дагы жылдын акырына жете элек бир пайда болду да кыскасы. Зекет не болбойт? Мен алдын ала берип койгон зекетим эсептелбейт. Ал нафыл садака болуп кетет. Түшүнүңүздөрбү? Эгер 40 коюмдун бир штук, 2 штугу калган болсо, анда кайра жылдын акырында толсо, алдын ала берген зекетим эсептелет. Бул жанагы нисап не болду? Толугу менен жок болду. 100% жок болду. 40 коюм бар эле, бирини бердим, калган 39 жок болуп кетти. Бир себептер менен, балким той болду, аш болду, не болду кыскасы.
bir sebep menen jok boldu da. Jok boldu. Ne kılat ekensin, kayda жылдын акырында башка нисап пайда болсо, жеми жаңыдан ага жыл айланыш керек. Ага жаңыдан бересиз эми. Бул биринчи шарт. Экинчи шарты, жылдын акырында сиздин нисабыңыз эмне болсун дейт? Толук болсун дейт. Жылдын акырында нисап эмне болуш керек? Толук болуш керек. Мисалга 40 койдон мен бир кой бердим алдын ала. Жылдын акырында эгер 39 кой менен чыга турган болсом, алдын ала берген коюм не болбойт? Жарабайт. Ал нафыл садака болуп кетет. Жылдын акырына мен кайда эмне менен чыгышым керек? 40 менен чыгышым керек. 40 кой башында бар беле, бирини бердимби, жылдын акырында кайда эмне болуш керек экен меники? 40 кой. Ошондо гана мен зекетим эмне болуп эсептелет аксалам? Зекет болуп эсептелет. Эгерде жылдын башында берип койдум, 40 штук коюм бар эле, бир кой бердим, бирок жылдын акырына 39, 38, 37 же 30 кой менен чыктым жылдын акырына. Алдын ала бергеним зекет болобу экен? Болбойт. Кыскасы, алдын ала берүү үчүн канча шарт болду? 3. Биринчиси нисаптын ээси болуш керек. Экинчиси жылдын ортосунда нисап толук жок болбош керек. Үчүнчүсү жылдын акырында кайра толук нисап менен акырына чыгыш керек. Ошондо гана биздин зекет не болуп эсептелет? Зекет болуп эсептелет. Ошондой эле бул жерде дагы бир маселени кыстырма кылып кетебиз. Китебиңиздерде жок, башка китептерде бар. Бир нисаптын ээси бир канча нисаптын зекетин берип койсо болот деген. Bir nisaptın ээси. Менде 40 коюм бар, бирок 121 койдукуну берип койдум. Ошол эмне экен? Болот. Эгер жылдын акырына мен 121 кой менен чыга турган болсом, уже ошол не кылдым? Берген болуп эсептелем. Бирок шарты эмне? Ошол жылы нисап толуш керек. Ошол жылы 121ге жетиш керек койдун саны. Түшүнүп атасыңар сөзүмү? Ошол жылы жетиш керек. Эгерде жетпей турган болсочу ошол жылы, анда ал бергениңиз 121 койдон болуп не? Эсептелбейт, бирок сиз алдын ала мындайча айтканда 2 жылдыкны берип койгон болосуз. Жана 40 койдун 2 жылдык несини берип койгон болосуз? Зекетини. Мындай сиздин бергениңиз текке кетпейт да. Алдын ала 2 жылдыкны берип койгондой болуп каласыз. Жана биринчи айткан маселе сыяктуу болуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Бабу закатил фидда. Күмүштүн зекети тууралуу бөлүм дейт. Лайса фима дуна 200 дирхамин садакатун. 200 дирхамнан азга зекет милдет болбойт дейт. Az айтабыз дирхамды. 200 дирхамнан азга не болбойт экен? Зекет милдет болбойт. Фа иза канат 200 дирхамин ва хара алейха ал-хаулу фа фиха 5 дарахим. Качан дирхамнын саны 200ге жетсе, башкача айтканда 200 дирхам болуп, ага 1 жыл айланса 5 дирхам милдет болот. 5 дирхам 200 дирхамнын канчасы? 40тан 1 бөлүгү. 40тан 1 бөлүгү, 2,5%. Ошол 200'dü дароо 40ка бөлгүлө. Канча болот? 200'dü 40ка бөлсөң канча болот? 5 болот. Көрдүңүзбү? Бул жерде да ошондо 40тан 1. Кандай берет экенбиз? 40тан 1 бөлүгүнү. Эми бул жерде дирхам деген маселе таксыларым. Дирхам дегенде алымдардын ортосунда ар түрдө пикирлер айтылган. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча 3 грамм 125 грамм дейт. Кээ бирлери болсо 2 грамм 975 грамм дейт. Эми эгерде биз доктор Салах деген улуу алым бар. Өткөндө келди, көрдүңүздөр. Ушул кишинин фик китептеринде жазган немесini алып карай турган болсок, бул киши мынтип айтат да. Bir miskol дейт 5 грамм дейт. Bir miskol канча экен? 5 грамм дейт. Башка фик китептерде мынтип келет. Ушул жердеги дирхамнын ар бир 10 дирхам 7 мисколдун салмагына барабар болот дейт. Ар бир 10 дирхам 7 miskol. Значит 7 мени 5ке көбөйтсөң канча болот? 35. Значит 10 дирхамын канча болот? 35 болуш үчүн 3,5 граммдан болуш керек. Значит дирхамнын салмагы канча экен таксыларым? 3,5 грамм экен. Ошо 3,5 граммды биз 200ге көбөйтө турган болсок 700 грамм чыгат жыйынтык. Ошон үчүн жазгыла. 700 грамм күмүшкө 700'dü 40ка бөлгүлө. 700'dü kançaga bölüp etkensizler? Ya. 17,15 gram kümüş mildet bolot. Kimde 700 gram kümüşü var bolsa,
Oşoğa ne millet bolot eкен? 17,5 gram kümüş beresiz. Bir yılda bir jolu. Түшүнүктүүбү таксыларым? Мисколду түшүнүңүздөр, а? Ар ким ар түрдө айтат. Таң калбагыла. Мисал биздин муфтиятты алып карасаңыздар, 595 грамм деп жазган жерлери бар. 600ден ашуун жазган жерлери бар. Бирок мен жанагы улуу алым доктор Салахтын жанагы мисколду айткандыгы менен мен айтып жатам бул маселени. Бир мисколду 5 грамм деди да. Ошо менен чыгарып айтып жатам мен сиздерге. Ошону менен чыгарсаңыз 3,5 грамм болот. Мурунтадан. Бизге дагы ошол устаздарыбыз мисколду 5 грамм дешет эле да. Бирок кийин анан ар түрдө сөздөр пайда болду да. Мынча грамм болот, тигиндей грамм болот деп ар түрдө айтып кетишти. Ошон үчүн биз ошол улуу алымдардын, эски устаздарыбыздын сөзүн айтып жатабыз сиздерге таксыларым. Түшүнүктүүбү? Болбосо мисколду 4,25 грамм дегендер дагы бар. 4,25 грамм деген кишилер дагы бар бир мисколду. Муну ала турган болсок, жана 700 граммдан төмөнгө түшүп кетет автоматически. Түшүнүңүздөрбү? Хоп. Вала шай'a фи зиядати хатта таблуга 40 дирхаман, фаякуну фиха дирхамун. Эми 200 дирхамдан ашса, ошол ашканы афу дейт. Эчтеке милдет болбой турат дейт. Канчага чейин? 40 дирхам кошулганга чейин дейт. 40 дирхам кошулду, үстүнө не кошулат дейт? 1 дирхам кошулат. Эми караңыз, 200 дирхамга канча эле? 5 дирхам. 200 дирхамга 5 дирхам эле. Туурабы? 200гө 5 эле. Эми 239га чейин ошол 5 кете берет. 240 дирхам болду, не кылат экенбиз? 1 дирхам кошуп койсок 6 дирхам болот. Ошентип кете берет. 200 канчага чейин? 279га чейин. 280 болду, дагы 1 дирхам кошулуп кетти эми. Түшүнүңүздөрбү? Ар бир 40 дирхамда эмне болот экен? 1 дирхамдан кошула берет. Бул маселеде Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифанын көз карашы азыр муну айткандыгыбыз. Муну айтып жатканыбыз кимдин көз карашы экен таксыларым? Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы. Ал эми Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтардын көз карашы боюнча ошол аштыбы, ошол ашканга милдет болуп кете берет. Буларда афу жок, кечирилген деген неме жок. Цифра жок, сан жок. Мисалга, булардын көз карашы боюнча 210 дирхам болсо дагы эле 210ду 40ка бөлөсүң да зекетти чыгарып бере бересиң. 201 дирхам болсо деле ошо 1 дирхамга да эмне болот дейт? Милдет болот дейт. Абу Ханифа эмне дейт? 200 дирхамдан 239га чейин ошол 200 дирхамдын 5 дирхамын гана берип кете бересиз дейт. Качан 240 болду, анан 40тын дагы неси болот? 40тан 1 бөлүгү милдет болот дейт. Ар бир 40та не болуп кете берет? 1 дирхамдан кошулуп кете берет дейт. Түшүнүңүздөрбү? Көп китептерде ошол Абу Ханифанын сөзүнө эмне кылган? Фатва берген. Албетте кээ бирлер Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын көз карашына дагы фатва берген алымдарыбыз бар. Сумма фи кулли 40 дирхамун инда Абу Ханифата. Андан кийин Абу Ханифанын көз карашы боюнча ар бир 40 дирхамга 1 дирхам кошулат дейт. 200 беле 5 дирхам эле, 240ка 6 дирхам, 280ге 320га 8. Түшүнгөнбү? Ошентип кете берет 400ге чейин. 400 болду, 10 дирхам болот. Кайра ошондой кете берет да. Ар бир 40 дирхамда өзгөрүп турат. Түшүнүңүздөрбү? Булардын көз карашына алсаңыз андай эмес. Түшүнүңүз да? Буларда аштыбы 1 грамм ашса дагы беришин керек болуп калат. Ошон үчүн зекетти эсептегенде, эгер биз Абу Ханифа менен эсептей турган болсок, эгер Абу Ханифа менен эсептей турган болсок, анан буну менен эсептей турган болсок, биз көбүнчө азыр бизде мына шакирттердин сөзү менен эсептейт. Шакирттери менен сөзүн эсептейт, өтө ортодо чоң акча разница болуп калып калат. Түшүнүңүздөрбү? Чоң акча калып кетет ортодо. Бир топ эле акча калат. Канча сумма көбөйгөн сайын, ошончо сен жалган сүйлөгөн болосуң Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Түшүнүңүздөрбү? Ошого абайлап эсептеш керек. Мисалга бир адамда 100 сому бар. 100 сом нисап деңиздер. Анан бир адамда 110 сому бар. Бир адамда 110 сому бар. Өзү нисап канча? 100 сом. Бирок бир адамда 110 сому бар. Эми мына ошол 110 сомго канча зекет милдет болот? Абу Ханифанын көз карашы боюнча канча милдет болот? Шакирттердин көз карашы боюнча канча милдет болот? Абу Ханифа боюнча 100дү дароо канчага бөлөбүз? 40ка. 2,5 жанагы 10го эчтеке милдет болбойт. Туурабы? Эми шакирттердин көз карашы боюнча 110ду түптүз 40ка бергиле. 2,175. Анан
75 болsa siz biraz aşıkçarak ne alıp koydunuz? Akça alıp koydunuz. Emi bu summa eğer kança össe, oşonço biz köyrek alıp koygan bolup koyabız. Oşon üçün bu meselede ayağımda şaşpay esepleş gerekti. Har bir 40'tan birinde anan özgöröt degen temаны жақсы esке alış gerek. Düşündünüz mü? Ve qala Abu Yusuf ve Muhammed ma zada alal mi'atayni fa zakatuhu bi hisabihi. Görüyorsunuz mu? Abu Yusuf men İmam Muhammed'in göz kararışı boyunca 200 dirhamdan aştı ve oşol 200 dirhamdan aşkanına jaraşa zekat bölünüp keteveren. Bir dirham aşsa dagın 40'a bölüp bereveresin. 201 olsa dagın 201'de 40'a bölüyorsun, 202'de 40'a bölüyorsun, 203 olsa da 40'a bölüp keteveresin. Abu Hanifa'da kançanı gana bölüp etedin? 240'a çeyin, 200'lü gana bölüp ketediniz. Mafhum mu? Hop. Ve in kana al-ghalibu ala al-waraqi al-fiddatu fa huwa fi hukmi al-fiddati. Ve iza kana al-ghalibu alayhi al-ghish fa huwa fi hukmi al-uruz. Emi qarаңыздар. Kede oşol dirham bol kalыс taptaza kümüş elemez ta taksırlar. Turabı? Je oşondoy bu. Taza kümüş mü je aralaşması bolu. Aralaşması var. Buna oşon aytıp jatat. Egerde oşol jasalgan dirhamnın köpçülük bölügü kümüş bolsa al kümüştün ökümünde bolat. Köpçülük bölügünü alabız. Sastavını qaraysız. 50%'ten jokoru, 50%'ten jokoru kümüş bolsa al ne dep eseptetken biz аны biz kümüş deyibizde janağı 200 dirhamda eske alasız. 200 dirham bolsa anan zekat millet bolat. Al emi egerde arga aralaşkan nersesi köp bolsa-çi. Kümüşke qaraganda aytады jezi köp. Je korgoşun deyli, korgoşunu köp. Anda taksırım. Anda al buyum tayımlarının ökümünde bolat. Jön ele ne bolat? Bir soda predmetiga aylanıp kalat. Telefon siyahtı bir predmetiga aylanıp kalat. Al kümüş emes al. Andıktan ağa zekat millet boluş üçün hayra başka ereceler payda bolat. Birincisi sen biznes maksatında boluş gerek al dirhamınız. İkincisi ve yutabaru an tabluğa kıymatuha nisaban. Anın bağısı nisapka jetiş gerek bolat. Nisapka jetiş üçün siz ne kılasız? Kümüşte alasız. Mesela 700 gram kümüşte alıp durup bizde bazarga çıkıp ortaço sena kümüştün bağısı Nationalny bank misalga ortaço kümüştün bağısını aytalı kanç so'm dep koygon. Oşonu alasız da 700 dirhamga köbeytösüz. Daroveda ne olup kalat özün bağısı? Çıkıp kalat. Düşündünüz mü? Oşonçolukka jetse ana zekat ne bolat? Millet bolat. Kıskası dirhamnın içindeki aralaşması köp bolsa al em ne olup esepteletken? Jönökö bir buyum katarında olup kalat. Al biznes maksatında olsa zekat millet bolat, biznes maksatında bolsa zekat millet bolboyt taksırlarım. Düşündünüz mü? Biznes maksatında bolgondo dagın kандай boluş gerek? Bağısı 200 dirham kümüş, taza kümüştün bağısına jetiş gerek. Oşondo gana millet bolat. Düşünüktü? Laysa fima duna 20 misqalan minaz-zahabi sadaqatun. Kitaptın yazıcısı kümüştün zeketin bayanda bütün emnege kirişti, altının zeketini. 20 miskoldan az altınga zeket millet bolboydu. Miskolda kança gram dedim? 5. Oşunda kança eken 100 gramdan az kümüş altınga ne millet bolboydu? Zeket millet emes dep jatat. Fa iza kanat 20 misqalan ve hala aleyha'l havlu fa fiha nisfu misqalin. Kaçan deyip 20 miskolga jetse, bizdin tilmen aytkanda 100 gram altınız bar bolup, ağa bir yıl aylansa, emi jarım miskol berip koyuyorsunuz deydi. Jarım miskol beresiz. Sebebi jarım miskolunuz 20 miskolun nesi olur? 40'tan 1 bölügü olur eseptedi. Eğer de gram men eseptegende 2 jarım gram beresiz degen söz. 100 gram da 20 miskolunuz kança gram? 20 miskol kança gram? 100 gram. 20'ni 5'e köysünüz. Ar bir miskol 5 gramdan boğunu 100 gram. 100 gramның 40'tan biri kança? 2,5 gram bolat. Düşünüktü tema? Ya. Summa fi kulli arba'ati masaqila qiratan. Andan keyin ar bir 4 miskolga 2 qirat millet bolat deydi. Taksılarım qarаңыздар. Bul da ile janağı kümüş siyahtı. Kança qoşuluş gerek üstüne? 5'ten 1 bölügü. Bu жерде mi azırak taksır. Al жерде 200'de de 40'ta aldık. 200'ün 5'ten biri 40 bolçu. Bu жерде 100 gram eseptegile 100 gram. 100 gram esepsen 100'dün
5'ten biri kança bolot? 20 gram. Значит 100 gramdan 119 gramga çeyin kança beret eken biz? 2,5 gram. 120 oldu 3 gram beresiz. 120 boldu kança beret eken biz? 3 gram. Oşo boydan 139'ga çeyin ketti. 3 gram. 140'ga jetti 3,5 gram. 0,15 koşulat. Oşontip kete beret. Çünkü bir kilotunuz, oşo bir nemenin 4'ten 1 bölügü bolot da. Oşon için 2 kilot beret deyip koy 0,100'den 248 gram degende düşünük da, miligram degende düşünük bol. Düşünüzler mi? 2 kilot deb jatat. Wa laysa fi ma duna arba'ati masaqil sadaqatun inda Abi Hanifata. Görüңүздөр, Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca 4 miskoldan azga sadaka yok. Janağı afı bolup eseptelet, keçirilet. Keçirilgen san 100 gramdan 19 gram keçirilgen bolat. Kaçan 120 jetti, anan özgöröt nisap. Mafhum bu? Ve qala ma zada alal 20 fa zakatuhu bi hisabiha. Alemi iki imamayındardın köz karaşı boyunca oşul 100 gramdan aştı altın, her bir aşkanında millet bolup kete verecekler, kümüşte gidiyor. 101 gram dağım olsa kançaga böletken biz? 40'a. 102 dağım olsa 40'a bölüyoruz. Abu Hanifa boyunca 119'ga çeyin tek kança gramga böletedik? 100'ge böletedik. 120'ga jetten 120'ni 40'a bölüyoruz. Elesettiňer sözgü? Ya. O taksılarım. Точно bu? Ve fi tibri zahabi vel fiddati ve huliyihima vel aniya minhuma zakatun. Tibr dep bu kendinden tavılgan alı dirham dinar jasalalek neni aytat? Altın kümüşlerdi aytat taksırım. Oşo kendinden tavılgan altın kümüşler ve huliyihima bulardan jasalgalar deyüz bi ukraşeniyalar var go orus dilinde. Şakek jasalgan balkim, sepçka jasalgan balkim, uşlarına, jana bulardan jasalgan idişlerge dağın zekat emne bolat, mildet bolat. Misal ayallar tagı bolat go, altından neme? Şakek. Tagı o? Altından ne tagat? Sırga. Altından sepçka. Oşolarga bardığına zekat mildet bolat şariatta. İşteti vatat birok zekat emne bolat? Mildet bolat. Erkeke tagını mümkün emez, bilesizler. Erkeke mümkün emez. Ayalga mümkün. Kıskası ayalдар tagını alıp жүрgөн nemelerge emne millet bolat eken zekat. Oşonda ele bulardan jasalgan idişler boluşu mümkün. Janagı baylardan, aябай bayların үйüne barsanız ha, okumuштay go janagı nemeleri, rümka deyipler, ne dep koydu, stakan, bareket saleketlerinde толтура go. Oşolor köpçülüğü kümüş jana ne bolup esептелет? Altından jasalgan. Oşolorgo zekat millet bolat taksılar. Düşünüzler mi? Siz bularda işletip atasızbı, işletbeysizbi, ayırması yok. Zekat ne bolaveret? Millet bolaveret. Düşünüktü mü? Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.